Достор, Кыргызстандын керемети дегиле түгөнбөйт да. Биз 1-2 жылдан бери Нарын менен Ысык көлдө тегерен жүрөбүз, аягына чыга албай койдук. Ушунчалык кооз, ушунчалык керемет жерлер бар. Ошолердин бири Каракол Альп лагери. Каракол шаарынан бир ашып кетсе, бир 7-8 чакырымдагы эле жолдо. Эми ашып кетсе 10 чакырым болоттур. Мен тактаган жокмун. Бирок баарыңыздар жана лыжа тебе турган базага баргансыңар. Ошол базага биз чыгып баратканда оң жагында Алакөл деп жазылып турат го табличка. Дайыма ошол жерден мен көрүп туруп, ошо тактачаны көрүп туруп, ушул жакта эмне бар экен деп ойлоп койчу элем да. Ошол жакта ошол керемет бар экен да. Биз болсо Кыргызстандын эле Кыргыз Лайф деген туристтик компаниясынын ошол жардамы менен ушул жакка келдик. Эми туугандар, караңыздар. Могул кереметти карагыла. Момундай Кыргыз Лайф деген биздин эле балдар. Караколдук эле балдар 45 киши иштейт экен, 45 кишини ушулар багышат экен. Эми карагыла. Монда кичинекей 2 канаттуу боз үйлөрдү кылып коюптур. Ушул боз үйлөргө жаттык. Тетигил жерде чоң боз үй бар экен. Бирок бул жөн эле ушул жерге келип эле эс алып кетчү жай эмес. Бул жерде Каракол Альп лагери деп коет экен. Туугандар, могул жагында биз кечээ барып келдик. Тетигинде Коктуну аралап 6 чакырым өйдө барып келгенде Каракол чокусу бар экен, абдан кооз экен. Могу видеодон да көрсөңүздөр болот. Ошонун этегине чейин басып барат экенсиң, этегине барып, ошол Каракол чокусун көрүп келдик. Андан кийин мисалы могул жерде аюутөр деп коет экен, чынында эле мунун ортосунда аюулар бар экен. Ошол аюутөр жакта дагы чокулар бар экен, ал жака альпинисттер чыгышат экен. Ал эми биз болсо жүргөн бул жөн эле эс алуу эмес, бул активдүү эс алуу деп коет. Биз трекинг кылып жүрөбүз, туугандар. Могул биринчи күнүбүз, кечээ келдик. Бүгүн экинчи күн, кечирим сурайм. Бүгүн момундай чыгып 11 чакырым басат экенбиз. 11 чакырым басып барып, Алакөл деген жерге барып, жанагы кооз Алакөл деген жерди көрүп кетебиз. Эми достор, молар карап отурушпайбы? Бул Максат деген ушул лагердин жетекчиси Кадыр акем, биз чогуу келдик бул жака. Ушул жерлерди, ушул лагерлерди биз кыргыздарга да көргөзөлү деп атабыз да. Мына Максаттын айтуусу боюнча бул ушу Кыргыз Лайфтын жетекчиси бар экен, Данияр деген балдар менен чогуу кылышат экен. Туугандар, булар бир жылда 1000ден ашык туристтерди ушинтип кабыл алат экен да, 1000ден ашык дүйнө жүзүнөн. Анан мен сурадым да, кыргыздар канча келет ушул трекинг менен ушул кереметибизди көргөнү десем, 1%га жетпеген кыргыз келет дейт. 1%га жетпеген кыргыз келип калат экен да, кээде чоочуп келип калат экен да. Элестеткиле, ушундай кооз керемет жерлер 1%га жетпеген. Мына 1000ден ашык адам туристтерди кабыл алат, элестеткиле. Эми мына көрдүңөрбү, могул жерде дагы бул жерде дагы лагерлерин коюп алып, палаткаларын коюп алып жатышат. Бүт чет элдиктер, орустар, европалыктар, америкалыктар, Сингапур, башка жактан келген да. Тигил ар жакта дагы лагерлер турат. Эми достор, туугандар, буларчы силер каяктансыңар дейт да. Биз ушул Кыргызстандан десекчи, таң калып биз менен селфи кылып атышат. Кыргызстандан да киши келеби депчи. Кымбат эмес. Анчалык деле кымбат эмес. Мына силер айтып атпайсыңарбы, алыс жакка барган бул деген өтө кымбат акча, анан кантебиз, тигинтебиз, минтебиз депчи. Активдүү отдых кылган, активдүү эс алуу кылган ушул да көп кымбат эмес. Мына Кыргыз Лайфка кайрылгыла. Биз шилтемелерин, телефондорун ылдый жактан көрүп алсаңыздар болот. Пожалуйста, барып келгиле. Бул мисалы 3 күндүк тур. Биз бул жерде 1 күн жаттык. Экинчи күнү Алакөлдө жатабыз, үчүнчү күнү Эмеге барабыз, Арашанга барабыз. Ошондой болуп тегерен түшүп анан кайра Караколго чыгабыз да. Кеттик анда. Эмки видеону, эмки жакшы керемет жерди Алакөлдү тартабыз. Ошол жерден дагы сүйлөп берем. Көрүп өзүмдүн ойлорумду айтам. Кадыр аке да айтат, бул жерде отурат. Макс бул жерде калат. Ал жакта Макстын лагери бар, тигил жерде башка. Ошол жерден бизди тосуп алышат. Көрүшкөнчө.
Салам балдар. Бұл Ярослан мен палаткамның içinden тартып атат. Не үшін палатканың içinden тартып атат? Себептегенде мындайда барыбыз көп учурда түшүнбөй келип, аргандай божомолдорду кылып келебиз да. Неге эле чет элдиктер, неге эле европалыктар, америкалыктар ушу Кыргызстанга келе берет деп. Анан биз айта беребиз го, жапайы табиятты жакшы көрүшөт, алар деген мындай жасалгасы жок нерсени жакшы көрөт депчи. А кептин баарычы жанагы орусча айтканда вид на миллион деп коет да. Туугандар, бул жерден мына мен палаткамдагыдай көрүнүш, деги эле ушул жердеги көрүнүш миллион миллиарддык көрүнүш да, туугандар. Мына эми карагыла. Алакөл деген жерди мен көп укчумун да. Абдан сонун кооз деп. Керек болсо мен жанында дайыма жүргөн Кадыр Сайдылкан деген агабыз, Эверестке барып келген агабыз. Ал дайыма айтчу эле да, Алакөл деген Кыргызстанда эң сонун жер деп айтып келчү да. Анан биз мен Алакөлдү көрбөй эле талашып келчү элем. Мынакей Алакөлгө келдим. Көлдүн деңгээли, көл өзү 3023 метрде жайгашкан экен. Ошондо бул жерде бир 10-15 метрди кошуп келгенде ошондо кечиресиздер 3523 көлдүн деңгээли 3530-3540 биз турган жер. Туугандар, көл керемет. Көлгө ар жактан бери чыгып бул жака чейин басып келгени 11 километрдей болот экен, 11 чакырымдай болот экен, негизи айткан боюнча. Эми бийиктиги бул жерде айттым. Анан биз болсо ошол жактан жанагы Караколдун Альп лагерисин, альпинисттик лагеринен көтөрүлүп 6-7 саатта ошол 11 чакырымды басып келдик бул жерге. Бирок мен аягына чейин басып келген жокмун. Тетигин башында келатканда, туугандар элестеткиле, Москвадан келген Коля деген жигит ошол жерде жанагы сапборд деп коюшат экен. Мондай эле чоң мындай тактайчы болот го. Ошол экеге отуруп, ошол жерде бизнес кылат экен. Элестетиңиздер, Кыргызстанда 2 жыл болду, 2 жылмын дейт. Баягы мобилизациядан кийин келсе керек бул жигит. 2 жыл мурун Кыргызстандан кийин келдим деди. Ушул жерге келип каракол жакты деди. Караколду тамсатып алыптыр. Караколду тамсатып алыптыр. Анан тетиги жерде көлдүн башынан биз ошол эки сапбордко отурдук. Бул жерге келгенге чейин 45 мүнөт болду. Саатына бир сапбордту ошол тактайчаны 2,5 миң сомго берет экен. Бирок бизге эми бул аябай керемет болду да. Анан 45 мүнөткө келгенде мен баары бир 1 сааттык кылып эсептеп туруп берип койдум. Москвалык Коля. Анан айтат, бул дейт, бейиш дейт. Бейиш, мен бейиште жашап атам дейт да. Туугандар, эми көлдү карагыла. Көлдүн кереметин карагыла. Көлгө азыр сууктап баратат, бирок көлгө күндүз түшсө болот экен, чаба курса болот экен. Караңыздар, бул көл толугу менен тетиги чокудан келет экен. Чоку мөңгү. Ошол мөңгүлөрдүн баары эрип келип туруп, ушул жерге кирип түшөт экен. Бул июнь бүтүп, июлдун баш жагында анан эрип баштайт экен. Анан ошондо бул жерде 1-1,5 ай эле сезон болот экен. Анан кайра эле ушул жерге келгендеги лагерлер. Кайсы лагерь бар десем, жанагы эле бизге белгилүү Аксай Тревел бар экен. Караколдук жигиттер ушундай эле лагерь кылып коюшат экен. Мынакей ушундай палаткада биз жатып эс алып жатабыз. Анан эми эртең болсо бул жерде бир күн жатабыз. Азыр ресторандагы мынакей эра көрсөтүп атат. Ал ресторан боз үй. Боз үйдө ошол жерден балдар көтөрүп келишиптир бул жерге керек болсо. Анан караңыздар. Могул жерден, эртең Могул Коктудан бийиктикке чыгып 3900 метр, 4000ге жакын чыгып туруп, анан Алтын Арышан деген жерге, жана ысык суулар бар белгилүү жерге ашып кетебиз да. Ошондо бул 3 күндүк тур болот экен, туугандар. Ар бир кыргызстандыктар муну сөзсүз түрдө көрүш керек. Сөзсүз түрдө көрүлө. Бул чынында эле керемет да. Ал эми бул жерге келип дагы сурап атам да, кыргыздар көппү десем, кыргыздар жок го эсе дейт. Мында чанда эле келет дейт. 1% кыргыздар келет дейт.
калганын баары чет элдиктер. Мына могу чет элдиктер жүрөт, тартып атышат, трекинг кылып жүрүшөт. Эми бул жомоктогудай абдан керемет жер экен. Туугандар, эми келгилечи. Мен баарыңыздарды дайыма сиздерге саякатка үндөп жүрөм го. Керек болсо мына мен тартып жаткан Эр Арслан иним баарыбыз муну тартып аткан себебибиз мындай. Мындан биз акча таппайбыз, пайда таппайбыз. Силер ушул кереметти өз көзүңөр менен көрүп, ушул биз алып аткан могул эмоцияларды, биз алып аткан бактылуулукту силер да көрсө экен, кыргыздар да көрсө экен деп атам. Чет элден, ошол эле Швейцариядан, ошол эле Лондондон, ошол эле Америкадан, Сингапурдан, Малайзиядан ушул кереметти көрөбүз деп келет. Туугандар, алдыбызда турат. Мынакей алдыбызда турат. Кыргыздарга варианттар аябай көп. Мындай VIP кылып барсаңыздар болот, жакшы шарттарын даярдап берет. Мындай акча жок, үнөмдөйм десеңер, эптеп $100 канча ута албайсыңар? $100 менен трекинг кылып келип Алтын Арашанга түшүп, кереметтүү жерди көрүп, жашооңуздарда бир жарк эткен бир учурду кылып аласыңар да, туугандар. Ошондуктан келгиле, жашообузду жарк этип, жаркыратып жашаганды үйрөнөлүк, туугандар. Карагылачы, Ысык көл, Алп лагери, Каракол альпинисттик лагери, Ала көл чоң кереметтүү көлү эртең Арашандагы сөзсүз түрдө тартабыз. Алтын Арашанды дагы, жайкы Алтын Арашанды көрсөтөбүз. Кышкы Алтын Арашанды биздин YouTube каналдан таба алсаңыз да болот. Жайкы Алтын Арашанды эртең буюрса көрсөтөбүз. Көрүшкөнчө. Достор, Каракол альпинисттик лагери, Ала көлдөн Алтын Арашан трек 50-60 чакырым жөө басуу трек ушу менен бүттү. Биз азыр Алтын Арашандан азыр ылдый түштүк. Туугандар, эми айтайын дегеним керемет. Мына өзүңүздөр видеодон көрүп атасыздар. Алтын Арашан эмнеси менен белгилүү? Момундай болгон керемет табиаты менен белгилүү, анан ысык суулары менен белгилүү. Ысык суулар мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ар кайсы жерде чыккан. Эми бул жерде мындайда мен жанагы буга чейин айтып кеткендей эле кыргыз басып өткөн трекерлерди, кыргыз саякатчыларды көргөндө буларга бул жерде таң калышат экен. Кыргыздар дагы саякат кылабы деп себептегенде мен жана айтып кеткендей эле баардыгы эле чет өлкөлүктөр, Европа, Америка, Сингапур, Түштүк Корея, Африка кайсыл жерден гана келбейт экен. Дүйнөнүн булуң бурчтарынан баарынан интернеттен билип алып келишет экен. Ушуреки керемет кооздукту баары өтүшөт экен. Анан Алтын Арашанга келгенде эми Алтын Арашан мынакей видеодон сиз YouTube каналдан, ошо Карпеков YouTube каналынан көрүп алсаңыздар болот. Кышында биз келгенбиз. Кышында бир өзгөчө керемет. Жайында, жазында андан өскөн керемет. Ал эми жайында, жазында болсо Алтын Арашан момундай кыйма-чыйма эле туристке толкалат экен. Туристтер тимиле жайнайт. Бир жагы Жыргалаңдан басып келип атышат, жөө келип атышат, бир жагы тиги Ала көлгө кетип атышат, ар жактан келип атышат. Эми мен мындай кыйма-чыйма туристтерди чынын айтсам Европада көргөм, жана Гималайда, жана Улуу Гималай жолу деген жерден көргөм да. Бул чынында эле Улуу Ысык көл жолу сыяктуу болуп калыптыр да, туристтик жолу сыяктуу болуп калыптыр. Анан эми аяк ченинде бардыгыңыздарга мен саякаттагыла өзүңүздөрдүн кыргыз жериңерди көргүлө сөзсүз түрдө ушу алтын жерлерди көргүлө деп айтып кетмекчимин. Анан мен биздин президентибизге, өкмөтүбүзгө жана Ысык көл бийлигине кайрылып кетет элем аягында. Туугандар, могул жолду көрдүңөр да, аркамдагы жолду. Бул дагы жакшыраак жолу да. Могул жерге толгон токой европалык, америкалык жана чет элден келген туристтерди УАЗ менен, КРАЗ менен жана Вахтовка ГАЗ-66 менен ташышат экен да. Өтө кооптуу жолду өтөт экен. Жол жок. Жолду издешет экен. Жолду момундай эле издешет экен. Жаан чачын болот, каар болот. Бир күн ушу жерден бир топ туристтер ала салып кетсе, ителе болобуз да. Эми Байкуш Мореки жерде иштеген унаачылар айдаган уна менен
жолдорду издеп атып, могул жактагы жайлоолордун баарын биягын баарын мындай жол кылып, ылай баткак кылып салышыптыр да. Бир күнү бөөдө кырсык болсо итибиз чыгат. Мен ошондон айтып кетет элем, туризмге деп акча сала турган болсок, ушул жерге акча бөлдүрүп, жакшынакай жол салышыбыз керек да. Биз сөйткөндө каалайбызбы, каалабайсызбы бул жерге? Миңдеген эмес, 100 миңдеген туристтер ушул жакка келип өтөт. Миллиондогон туристтер ушул жак менен өтөт. Ошондуктан мен кайрылып кетмекчимин. Ушу урматтуу президентибиз, урматтуу өкмөт, Акылбек Кылсенбекович, Садыр Нуркожоевич, баарыңыздарга кайрылам. Ушул жолду жасап берип коюңуздарчы. Ушул жол өтө зарыл чынында эле. Ушул жол чынында эле туризмдин мекеси боло турган жол да. Келиңиздер, туугандар, саякаттагыла, туризмибизди даңазалагыла, өзүңөр дагы көрүп, сыймыктанып, андан да бекем сүйүп жүргүлө.